Dostlar, bugünkü videoda biz kafelge zatrikаны bергenden keyin anda arkasından liniyalardı ровно тегиз кылып чыгарыштын оңой жолун үйрөтөбүз. Көпчүлүгү катып калгандан кийин каттуу кырып кыйналышат. Биз азыр мына ушул алган затриканын убактысы где-то бир 10-15 мүнөт мурун болгон. Анын аркасынан кийин эле затриканын жууш жолун көрсөтөбүз. Губка суланган, жеңил гана мында, жеңил гана басып, аркасынан ачылат. Бул дагы бир секрети, кафелди жабаштыргандан кийин затриканы жууш жолу. Затриканы бергенден кийин 10 мүнөт, 15 мүнөттөн кийин эле машалканы сулап алып, сулуктарды чийип чыкса оңой ачылат да, оңой сулуулар тегиз табылат. Бул да бир оңой жолу. Көпчүлүгү катып калгандан кийин эртеси болбосо 2 күндөн кийин табылагандар да болот. Ага караганда бул примерно 10 эсеге жеңил. Туурабы? Ооба. Жеңил гана басылат да. Bunu açıp şuap tutkандан кийин, анда ачылып чыккандан кийин 15-20 мүнөттөн кийин дагы onu kafelге шуалып калган затриканын чаңдарын куруу тряпка менен ачып бүтүрүшүп калат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Комментарий жазгыла, подписка кылгыла. Kıyıp canlan yürekten